Нуржигит Кадырбекович, сизге сөз. Assalamu alaikum, урматтуу замандаштарым, урматтуу депутаттар, келген коноктор. Урматтуу министрдин орун басары, ушул маселени атайын көтөргөн элек. Онлайн мектептерди уюштуралы канчалаган мигранттардын балдары билим албай калып атат, ал жакка барганда бир проблемалардан улам жергиликтүү мектептер кабыл албай деген. Анан же чөлдөн жок, же көлдөн жок, ортодо билимсиз калган муун чыгып атат да. Ата энеси менен кошо кеткендер көп да. Ушул боюнча мага чын айтканда Египеттен кайрылган, Россиядан кайрылган, алар керек болсо дүйнөлүк тажрыйбалардан бери мисал келтиргенде Малайзия өздөрүнүн жарандарын ошентип окутат экен. Бул бир эле ал жактагы этникалык кыргыздардын тили маданиятын сакташ маселеси эмес, адамдардын тандоосу болуш керек да, балким ошол жакта жүрүп Кыргызстанда окуткусу келет. Мен сизге бир декени айтып коеюн. Алар айтат, эгерде дейт, ушундай уюштура турган болсо, биз акысын төлөнгө даярбыз дейт, контракттык негизде. Менимче андай мугалимдер толтура окутуп берет элем деген. Сиз азыр негизинен мындай теорияны айттыңыз, жалпы каалоо тилекти айттыңыз, бирок конкреттүү суроого коюлду, качандан баштап ушул практика ишке аша баштайт. Мына 1-сентябрдан баштап, азыр биз өзүбүздүн мигранттарга айтсак болобу, балдарыңарды каттата бергиле. Биздин билим берүү министрлиги жакшы иш баштады. Кааласаңар Кыргызстандан балдарыңа окутсаңар болот, онлайн мектеп ишке киришти деп. Сиз айтып аткан маселе абдан көйгөйлүү албетте. Электрондук мектепти ачсак, биз айтып атабыз, кыска мөөнөттө ачканга аракет жасайбыз деп. Мен эми сизге жалганчы болуп калбаш үчүн сентябрдан баштап мына бүгүн силер заявкаларды бере бергиле дегенден карманып турайын. Бирок сизге кагаз жүзүндө биз өзүбүздүн графигибизди берели. Анан сөзсүз түрдө коомчулукка дагы жарыялайбыз бул жумуштун башталышы жөнүндө. Чоң рахмат, ушу реакция берип, ушул боюнча бир ыраттуу иш алып барып атканыңарга. Бул бир эмес, менимче 2 же 3 жолу көтөрдүм окшойт пленардык жыйындачы. Ошол сөздү четке калтырбай, таштап койбой иштеп аткандарга чоң рахмат. Бирок өтө татылдастыра бербесеңиздер да, анткени аз-аздан башталган иш берекелүү болот. Бир сөз менен айтканда, жөнөкөй сөз менен айтканда, ийгиликтүү мектептер бар, ошолорду эле видео кулап койсоңор окуй кете берет да, мындай жөнөкөй айтканда да. Анан бир борбор түзөбүз, ага каражат керек, анан тигил эле бул эле тренинг деп жүрүп дагы поезддин аркада калбайлы. Мындай өтө таталдаштырбай, ишти практикалык нукта баштай берсеңер жакшы болот эле. Эми учур келгенде айтпасаң сөздүн атасы өлөт дейт, урматтуу билим министринин орун басары. Деги эле азыр өлкөбүздүн көпчүлүгү эле мигранттар. Эгер алар тилин, маданиятын жоготсо, элди жоготот деген ошо болот. Бирөө айткан экен, элди жок кылыш үчүн кырып коюштун кереги жок, тилин унуткарып кой, маданиятын унуткарып кой, анан чек арасын ачып кой, болду, ал эл болбойт депчи. Ушул багытта аябай олуттуу ойлонолучу. Мисалы, мына америкалыктарды караңыз, Кыргызстанда волонтерлору жүрөт. Келип, Кыргызстанда англисин үйрөтүп атышат алар. Айыл апаларга чейин барып азыр эркин сүйлөтүп койгондор бар. Өзүнүн маданиятын, өзүнүн идеологиясын күчтүү мамлекетте ошентип таркатат. Муну soft power деген концепция бар, бая жумшак таасир, жумшак аракеттер менен да, Анан ушундай бир жолдорду биздер кылып ойлонуп көрбөйлүбү? Мүмкүн болбогон эчтеке жок. Бизден деле жылына волонтерлорду жиберип туралы. Мен сизге сөз берем. Биринчи волонтерлор топтоп бергенге мен сизге сөз берем. Эгерде ушул программаны кылсаңыздар. Ошол Москвага болобу, Питерге болобу, Екатеринбургка болобу, Туркияга болобу барып, 3 айбы 1 жыл иштеп келген волонтерлор топтогонго мен сизге жардам берем. Бул бар нерсе. Барып элиме кызмат кылам дегендер толтура. Бул бир. Экинчи, жакында биз Москвага барып келдик. Матвиенко айым менен жолугушкан мезгилде бир Совет Федерациясынын төрайымы бир практиканы айтып берди да, ал жакта Россиядагы айлыктарын сактап, орус тили мугалимдер чет өлкөлөргө барып иштеп атыптыр. Орус тилин, орус маданиятын үйрөткөн. Мисалы, Тажикстан менен ошол долбоор абдан жакшы иштеп атыптыр да. Кыргызстанда деле бар да, бир мыкты мугалимдер бар, Гапыр Мадаминовго окшогондор, Ошолорду деле бир командировка менен жиберсек, бул жакта айлыгын сактап, анан ал жактагы өкмөт менен келишим түзсөк, балдар окуп аткан мектептерде кошумча факультатив сабак кылып туруп, кыргыз тилин, кыргыз адабиятын үйрөтө тургандай кылыпчы. Ушул багыттарды иштейли, болбосо элибиздин көпчүлүгү мигрант. Азыр эми алардын акчаларын алып сүйүнүп атабыз. Бул кыска мөөнөттө утушкайбыз да. Анан кийинки муну кыргызча билбей калат, кыргыз маданияты менен такыр кызыгы болбой калат. Муну менен биз элибизди жоготуп алабыз. Мен ишенем, билим берүү министрлигинин бирден бир чоң функцияларынын бири мына ушунда деп. Сизге ушул сунуш иретинде айтып коеюн, ушул концепцияңыздарды караңыздар муну дагы. Рахмат. Эжел Жолдубаевичке берилет. Урматтуу Венера Галбековна, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сизди ушул комитеттин төрайымдыгына шайланышыңыз менен куттуктайбыз. Мен башка маселе менен келдим элем, башка чакырылгам. Бирок бул 6-маселе боюнча урматтуу Нуржигит Кадырбековдун
эмесинде менин оюмча биз бул жерде бир маселени баардыгыбыз башкача жагынан карап атабыз да. Менин оюмча бул жерде онлайн окутуу жөнүндө эмес, бул четте жүргөн кыргыз балдары жаштарына биздин кыргыз тилин, маданиятын сиңиртип, ата мекени менен баягы байланышын сактап калуу маселеси болуп атат. Менин оюмча депутат Кадырбековдун сунушу жана койгон маселеси эң туура жана маанилүү. Бирок менин оюмча биякта билим берүү министрлиги эмес, биздин маданият министрлиги, биздин миграция мекемелери, мисалы биздин азыркы учурда билесиздер, жана коомдук телеканалыбыз азыр мамлекеттик телеканалга айлантылып, ошол жерде баягыдай азыркы учурда мамлекет тарабынан көбүрөөк ресурстарды бир канча процент эмес, бир канча эсе көбүрөөк биз өзүбүз көзүбүз жетип атат. Биз өзүбүз ошону өнүктүрбөсөк, ошол контентти жанагы ушул эле депутат Кадырбеков айтып келген мультфильмдерди кыргызчалабасак, ал балдарыбыз өзүбүздүн ушул кайдагы чет өлкөдө эмес, бул жерде өзүбүздүн айылыбызда тили башкача чыгып атканын биз өзүбүз көрүп атабыз. Ошондуктан менин оюмча бул маселени биз баягы онлайн окутуу деген жагына басым кылбай, биз жалпысынан ушул депутат Кадырбек айтмакчы, жанагы soft power дегенибиз жалпы билим берүү министрлиги эмес, жалпы өкмөтүбүз, жалпы мамлекетибиз, жалпы ушул өзүбүздүн улуттук маданиятыбызды, эне тилибизди өркүндөтүү боюнча ишин мындай күчтөндүрсө деген тапшырманы биз кабыл алдык. Рахмат, Эдил Жолдубаевич, сиз туура айттыңыз. Бизге именно ошол өзүбүздүн тилибизди, маданиятыбызды сактап калышыбыз керек. Туура, биз суроо бергенибиз учурдан пайдаланып бердик онлайн боюнча. Кечирип коесуздар, бирок ошону эске алып коюңуз. Анда сөз Нуржигит Кадырбековичке. Урматтуу өкмөттүн башчысынын орун басары, чоң рахмат, абдан туура айтып атасыз. Бирок онлайн мектеп бул принципиалдуу эң керек маселе да. Азыр сиз келген чекти талкуулаганбыз. Баягы сиз башталышын укпай калдыңыз окшойт, ошон үчүн мен бир эле кат окуп берейинчи. Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, Москвага иштегени келген биздин жердештердин көпчүлүгү мектеп жашындагы балдарын өздөрү менен кошалы келишкен. Тагыраак айтканда, балдарынын документтерин КРдагы мектептен алып, учеттон чыгарып, бул жака алып келишкен. Москвага мектепке киргизебиз деген мааниде. А бул жакта ошол мигранттардын балдарын орус мектептери ар кандай себептерден айтып мектепке кабыл албай койгон. Учурда жаш балдар мектепке барбай үйдө отурушат. Же Кыргызстанда мектепте жок, же Москвада мектепте жок. Мына бир жыл окууга барбай үйдө отурушат. Ошол балдарга билим берүү максатында министрлик тарабынан онлайн окутууну суранып жатабыз. Себеби окуучу балдар класстан класска көчүш керек, бул бир. Экинчи, учурда же тиякта же биякта жок, окубай орто жолдо калган балдарды министрликтин тапшырмасы менен класстан класска көчүрүү маселеси суранып жатабыз. Эртең аларды ата-энелер же тиякка же бияка мектепке киргизсе чоң суроо жаралат. Бир жыл бою окуучу эмне үчүн окуган жок деген суроо пайда болот. Негизи эле учурда ушундай көрүнүштөр көп болуп жатат. Ошол себептен онлайн окутуу маселесин баары бир чечиш керек экен. Ушуга жардам берсеңиз, элдин ичинен баары бир балдарын мектепке киргизе албай калгандар болот экен. Онлайн окутууга ага кетет турган анча-мынча чыгымдарды ата-энелер төлөөгө да даяр. Мындай нерсе Египеттен келди, Россиядан келди. Ошон үчүн онлайн окутуу бул өтө маанилүү. Анан Айгүл абдан туура айтып атат, Айгүл айым, сапат маселеси. Эми Кыргызда бир белгилүү драма болгондо, кысылгандан кыз болдум дегенчи. Эми айла жоктон же ар жака кирбей, же бир жака кирбей, караңгы муун өскөндөн көрө онлайн бир вариант болсун, бир тандоо болсун. Ошону мамлекет нукка коюп берсе, анан бекер кылбаш керек, анткени арзандан аш тартыбайт деп коет. Ошо мигранттарыбыз кийим кечеге биз жака жиберип аткан акчаларын балдарда инвестиция кылып үйрөтүш керек. Негизи балдарга инвестиция кылганды биринчи орунга койгонго үйрөнүшүбүз керек да. Анан бекер боло турган болсо, бул жакта мугалимдерде да мотивация болбойт, ишинин объему да көбөйөт. Анан Минфинге барабыз, акча бөлүп кошуп бер деп. Ошон үчүн бул мамлекеттен бир тиын кетпестен чечиле турган маселе. Бул сөзсүз. Анан сиз айткан жана тил, маданиятты сактоого бул баардыгыбыз аралашыбыз керек. Бул жаңыңызды абдан колдойм. Чоң рахмат.